Туугандар, сатууга чыгарылган үйүбүз Каражантак айылында. Бул жак Кызылкиядан келген главный трасса. Бул жактан уже Кадам жайдан келесиздер. Келгенде эле оң колго бурулганда Кызылкия жактан келгенде. Каражантак айылы. Бул жерден где-то бир 200-300 метрден кийин эле ошол үй жайгашат. Анда эмесе көргөзөйлү. Биз менен бирге болуңуздар, көрүңүздөр. Турган үйдө өзү дагы аябай жакшы жерде жайгашыптыр. Суунун боюнда экен. Геолокациясы дагы. Мына ал жерден солго буруласыздар. Солго бурулуп киргениңиздерде мынакей көрүнүп атабы? Мына биринчи үй, мынакей, мына үй. Где-то 200 метр асфальт жолдон кирип кетсездер. Асфальт жолдон кийин мына шагал жол бар экен бул жагы. Бул жерден дагы бир примерно 200-250 метрдей үйгө чейинки расстояние экен. Мына келгенде бул үй эмес, наркысы. Онда сатылып турган ушул үй. Көрүп алыңыздар. Кадамжай шаарына караштуу Каражантак участкасынан ушул үй сатууга чыгарылды. Сиздерге полностью тааныштырып көргөзүп кетейин. Мына кире бериште полностью мына ал жерде сол жагында караганыбызда жаңыдан 5 комнаталуу кылып туруп фундаментин куюп коюптур. Плюс 2 комнатасына ондай кылып туруп, подвал менен кылып коюптур туугандар. Ушуга жете турган арматура дагы бар экен. Эсилчөө ошол дагы берилет экен. Ал эми үйгө келе турган болсок, 2 комнаталуу үй экен бул жагында. Сиздерге ичтерин көргөзүп беребиз. Бардык документтери так, даяр, даана. Жердин сотиги 40 сотик. Алдыны көрүп алыңыздар. Бул жакта багы полностью бөрүк, гүлас, анар, писте, бардык нерселер бар экен. Жүрүңүздөр анда эмесе ичиге кирип көргөзөйлү. Так, бул жерде мондай болгон зал экен. Бул жакта бир комнатасы. Бул жерде азыр жашап атат туугандар. Мындай болгон комнатасы бар. Бул жакта экинчи комнатасы. Эшигинин алды полностью жүзүмдөр менен көтөрүлүптүр. Темирлер менен көтөрүп даяр экен. Жашоого даяр, келип эле жашай бересиздер. Бул жерде склад экен. Полностью бул жакта летний кухнясы. Бул жерде дагы кухня бар экен. Мынакей. Летний очокканалар. Тандыр. Эми ал жерде кышкы кухнясы. Туугандар, ушундай экен. Обзорду көрүңүздөр, өтө сулуу, кооз жерде жайгашыптыр. Мына ал жерде писталары бар экен. Көрүп алыңыздар туугандар. Ал эми мына жүзүмдөр дагы сорт жүзүмдөр экен, жөнөкөй жүзүм эмес. Бул жака келе турган болсок, багыбызда так, малиналар бар экен. Малина, карагаттар, кызыл карагат, кара карагат, скульский карагаттар бар экен туугандар. Бул жер жалпысынан 40 сотик плюсу менен экен. 25 түп кашкар гүлас бар экен. Ал эми 50 түп анары бар туугандар. Бул жака келсек 50 түптөн ашык өрүкү бар. Бул жака келсек мал сарайы. Көргөзүп кетели. Жерге койлорду баксаңыздар болот экен. Койлорду баксаңыздар. Мына склаты. Бул жака кире бериште уже чоң малдарды баксаңыздар да болот экен. Бул жерде чөп чарлары менен полностью калат экен.
Üstü dağı. Onun üstü çöp eкен, ekинчи этажы дагы. Мына келгенибизде жака түшүп кетет экенбиз. Так, давайте сиздерди багы менен тааныштырып кетели. Мынакей биз айткан Карагат Ысык-Кульск экен. Өрүктөр дагы сорту менен экен. Бул жакта малиналар, карагаттар 50 түптөн ашык анар бар экен. Анарлар алат экен, караңыздар, гүлдөп калыптыр. Мына теректерге чейинки граница, бул жагы наркы теректерге чейин граница экен. Ушундай туугандар. Мына ал жерге жаңыдан малина египтир. Жаңыланган малиналар экен. Ал эми булар уже алып аткан малиналар, караңыздар. Ким дыйканчылыкты сүйгөн болсо, ушул жерде алып жашасаңыздар болот экен. Аябай кооз экен. Табигаты дагы суунун боюнда экен, самый главныйсы. Мечит дагы, мектеп, садиктер дагы жакын жайгашыптыр, алыс эмес. Мына кадам жайга кете туткан главный шоссенин эле киргенде бир 200-300 метр бер жакта экен. Мынакей, бул жагы дуал менен тосулган, караңыздар. Так. Мындай болгон малиназар экен. Бул жактар. Бул жакта өрүк. Мына ал жерде карагат. Так, черный смородина, анан красный смородина бар экен полностью. Караңыздар туугандар. Суу келет экен, суунун бою үйдөн өзү буровой чыгарып коюптур, скважина кылып. Мынакей туугандар, көрдүңүздөрбү? Бул жагы мына решеткага чейин. Мына ал жерге чейин чегара экен. Өрүктөр бардыгы түшүмдө экен, караңыздар. Түшүм мол болот экен. Бул жерден суда ассаңыздар эле кирет экен, уже каналдан. Каналында көргөзүп берем. Мынакей шарылдап суулар агып турат экен. Ушул үйдүн баасы 8,5 миллион сом экен. Кичине түшүп берип берүү жолдору бар экен, түшүп берүү жолдору. Туугандар, дарозасынан чыксаңыз эле келечекте мына ал жер главный шоссе болот дейт. Мынакей суу мөлтүрөп агып турат экен. Бул жерден ачсаңыз эле уже огородко кирет, туугандар, ушундай. Туугандар, дагы бир нерсе, мына торсундар, мына үйгө жете турган целый торсундар бар экен. Мына үйгө жетет экен ушул полностью. Ошондой. Анда эмесе кайрылабыз, байланышабыз, телефон номерлери калтырып коем. 8,5 миллион кеми бар экен. Байланышып, баалашып, барлашасыздар. Анда эмесе көрүшкөнчө, туугандар. Самый главный нерсе, бул жерде өзү скважина чыгарган деп жана айтып кеттим, сиздерге көргөзүп коеюн. Караңыздар, бул жерден скважина чыгарыптыр. Сууду бир бас эле уже кетет экен сууларчы. Суудан кыйналбайт экенсиздер. Бул жерде еще суучу сактагычы бар экен, туугандар. Баарыңыздарга ийгилик, амандык. Лайктан басып, комментарийга калтырып, эгерде кимге жаккан болсо, ушул үйдү, даяр үйдү алып жашаңыздар, туугандар. Бул жерде скважинанын линиясы бар экен. Если дагы каздырам дей турган болсоңуздар, ушул жерде дагы бар экен. Документальный, полностью документтерге чейин берем дейт. Эгерде каздырсаңыздар, артизандын суу дагы бар дейт. Дальше.